Үч эң чоң күнөөлөр бар экен бүгүнкү учурда. Эң биринчиси зына, арам иш кылуу. Алымдар негизи эле маселени ортого коюп, никеси же күмөндө болгон адамдардын бири-бириге жакындык кылышы бул зына деп аталат. Аллах табарак ва таала үчүн эң чоң күнөөлөрдүн катарында адамзаттын жок болушуна, тукум курут болушуна, адамдарга эң чоң өзүнө гана эмес, өзгөлөр үчүн гана өтө чоң зыяндарды алып келе турган бул арам зына болуп эсептелет. Зынадан качыш керек. Өзгөчө жаштар бүгүн телефон, телевизор, Wi-Fi деген бардык жерде бар. Интернетке кириш өтө жеңил болуп калды. Күнөө деген телефон кылып алдыңа келе турган заман болуп калды. Ошондой заманда зына өтө көбөйүп атат. Кыянат өтө көбөйүп атат. Аялы күйөөсү болуп туруп аял болуп туруп эркектер Россияга барып алып эр каалаганын кылып жүрөт, эрим кетти деп аял бул жерде каалаганын кылып жүрөт. Телефон зынаны ушунчалык күчөйтүп берди. Урматтуу эр азамат жигит, бүгүн сен ушундай кыпкандай кичинекей жериңди тыя албасаң, чоң максаттарга жете албайсың, ийгиликтерге жете албайсың. Ошондуктан зынадан кач, бул эң чоң күнөөлөрдөн экен. Тобо кылбасаң, бул маселе оор болуп калат. Тобо кыл, тобо кыл, тобо кыл. Мунун аркасынан айыккыс вирустар, ата бабаларыбызда карасаңыз, бир дагы мындай вирус деген болгон эмес ата бабаларыбызда, себеби алардын намысын туура таза сактаган. Бүгүн биз каяга баратабыз, кимден үлгү алып атабыз? Ошондуктан ойлонушубуз керек. Зынадан качыш керек. Ошол эле интернет, ошол эле бүгүн ал жаатка өтө көп акчалар бөлүнүп, ошол батыштын кинолорун карасаңыз, ар бир киносуна сөзсүз түрдө уятсыз жерлерди кошот да. Ошондуктан ушундай арам кинолордон, арам фильмдерден жана башка булардан качыш керек. Көздөн башталат баары жок, көздөн. Уруштун көбү сөздөн башталат, зынанын бардыгы көздөн башталат. Көзүң менен көрөсүң биринчи. Көзүңдү тый, өзүңдү тыясың. Ал эми экинчи эң чоң күнөөлөрдөн бүгүнкү учурда көп маани бербейт, бул арак маселеси. Тынымсыз арак ичет да, токтотпой ичет. Арак ичкен болбойт, арам. Кээ бирөөлөр ичсе болот экен майрамда, кээ бир учурда жаңы жылда ичип турамын дейт. Көрдүңүзбү, жаңы жыл кандай жаман экендигин өзү дагы айтып турат ушул жерде. Жаңы жылды шылтоо кылып, адамга бирдеге шылтоо керек да, же майрам керек, же балалуу болуш керек, бирдеге шылтоо кылып эле арак ичиш керек болуп атат да. Баягы туман жашоомдун ичиге кирип аламын дейт, бутылканын ичиге түшүп аламын дейт. Ошо бутылканын ичинен чыгара турган адам жок, мага жардам бериң дегендер мындай болуп атат. Бүгүн 100 граммды ичсең, бир жолу сигарет тартып көрсөң, ошого көнөсүң деген, ошого өмүр бою ыраазымын ушуну тартканга, чеккенге дегени. Ошондуктан бул маселелерге жакындаба, арам бул арак. Аракты ташыган, саткан, жардам берген, бул жерде иштеген дагы сага кооптуу, коркунучтуу. Башың беледен чыкпай калат, арактан алыс бол. Ал эми үчүнчүсү бүгүн кумар оюндары. Букмекер деби дагы кече эле суроо берип букмекер деп айтты. Ошондой оюндар бар экен, дагы арамдын түрлөрү көп, игралары дагы. Ошол эле лотерея, ошол эле оюн кылтабыз деп, машина койтабыз деп арнекелерди уюштуруп, элдин акчасын алып жеп аткандар ойлонгула бул маселеде. 10 миң адамдан билет сатып туруп, 500 сомдон 1000 сомдон сатат. 10 миң адамга канча акча болуп кетет? Арзыбаган бир машинаны ойнотуп коет анан. Өзүгө 4 машинанын акчасын иштеп атат, а элге бир машинаны ойнотуп коюп атат да. А утуучу бирөө, а жеңилүүчү бул жакта 9999 жеңилип атат да. Ошондуктан болбойт, арам иштерди токтотуш керек бул маселелерде. Кумар оюндары. Кумарга берилип калсаң эчтекени карабай каласың. Ата-энеңди, жакындарыңды да билбей каласың. Жакын бир тууганың келип, мына $1000 кармап туруп, аманатка туруп турсун десең, көзүңө көрүнбөй калат дейт да. Мен ушул ооругандар менен сүйлөшүп атам, ушул ооругандар менен. Үйдүн акчасы аманат же апама пресс кете турган акча десе деле келип туруп тиги беремин. Ушундай кумар болуп калган көздөрүм, колдорум титиреп. Ушунчалык үйрөтүп коет бул кумар ажыке дейт да. Ошо кумар оюндарга жеңилип, бар жогу ломбардка тыгып, банкроттон чыкпай калгандар ушул абалга түшүп калбагыла бүгүн. Бул көчөдөн чыга албай аткандардын арманы, күйүтүн айтып атам силерге. Айша энебизден рубаят. Эгерде бир адам күнөө кылып тобо кылбай өлүп кете турган болсо, күнөөлөр 3 түргө бөлүнөт экен. Айша энебизден, Айша радиаллаху анхудан 3 түрдүү күнөө болот экен. Биринчиси, урматтуу мекендештерим, эң биринчи күнөө Аллах табарак ва таала кылынган ширк. Ширкти Аллах таала кечирбейт. Эгерде тобо кылбай өлүп кетсе, ширкти Аллах таала кечирбейт. Бул биринчи күнөө, 3 түрдүү күнөөнүн биринчиси. Ал эми экинчиси, Аллах таала кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Бул экинчи түрдүү күнөө болуп эсептелет. Мисалы, Аллах табарак ва таала орозону парыз кылды, орозо кармабай койду. Буну Аллах кааласа кечирет, кааласа кечирбейт.
5 убак намазы парз кылды, кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Бул Аллахтын менен пенденин ортосундагы иш да. Биз пенделер бүгүн мына америкалык Джонсон же америкалык Дональд Трамп намаз окуптур, мындай кылыптыр, жекчан топуларды кийип мусулман болуптур десе, ал өзүгө эле жакшылык кылып атат, бизге бир тыйын пайдасы жок анын. Өзүн эле куткарып атат, өзүн эле сактап атат деген маселе. Бизге бир тыйын пайдасы жок анын. Ошол сыяктуу эле ортодогу күнөөлөр, ортодогу ибадат маселеси Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа кечирбейт. Аллах өзү парз кылган нерселердин допросун, сурагын өзү кылат. Бир туура эмес иш кылып туруп, тергөөчү айымга барып допрос бериң эле. Тергөөчүлөр допрос кылат го баягы кылмышкерлерди. Бир кылмышкер бир айыбын допрос кыла берип, баягы сотко каттай берип, башы айнып бир айдын ичинде. Же чечимди чыгар, же камап сал дей турган болуп калат да. Мынтип жүрө берип баягыдан сабыр бүтөт. Нерви чыдабай, нервтен уже кетип калган болот. Айтайын дегеним, бир нерсенин допросун, бир күнөөнүн допросун, суроо жообун ошо тергөөчү айымга бере албасаңыз, сиз акыретте өмүрүңүздүн сурагын кантип бересиз? Муну ойлонуңуз. Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа кечирбей турган бул экинчи күнөө. Ал эми үчүнчү күнөө бар, Аллах Таала аралашпайт. Эки пенденин ортосундагы, мисалы карз алган сизден бирөө, сиз аны кечирбейсиз, акыретте экөөңүз разына-раз турасыздар ошол жерде. Аллах Таала акыңызды алып берет. Мунун сообун бер дейт да. Акыретте эң көп талаш боло турган маселе соо. Ошон үчүн кыяматта ата баласынан, бала атасынан, эже сиңдил башынан бир тугандан качып калат деген маселе ушул жерде турат. Себеби ал жерде ар ким өзүн ойлоп калган болот да. Бул жерде беш, бул жерде тозок турган болот. Ар кимдин жүрөгү койнуна батпастан бири-биринен качып калат. Акымды сурап койбосун, андай кылып койбосун, мындай кылып койбосун. Бири-бириге көрүнбөштү каалайт. Ал эми үчүнчү күнөө, эң чоң күнөө не экен? Пенде менен пенденин ортосундагы маселе, адилеттүүлүк. Эгерде Аллах Таала мунун акысын алып бербей койсо сизге, же сиздин акыңызды буга алып бербей койсо, айтор Аллах Тааланын адилеттүү сымы каякта калат? Аллах Таала адилеттүү зат. Ал жерде чечимди туура чыгарып берет. Ошондуктан карз алгандар, пенденин акысына киргендер, бирөөнү уруп тээп сындырып койгондор, бир жерин көзүн көгөртө койгондор, кечирим сурагыла. Акысын адал кылсын баягы адам. Болбосо акыретте пенде менен пенденин ортосуга бул Аллах Таалада киришпейт экен. Бул үчүнчү күнөө, урматтуу мекендешим. Бул маселеде ойгонойлу. Бүгүн жер бетин карасаңыз, күнөө, фахш, арам, зина иштер, арак ичүүлөр, кумар оюндары өтө көбөйүп аткан учурда. Сигарет чегүүлөр, жаштардын экеси бири-бириге байланышка барышы, сүйлөшүп, телефондо, интернет аркылуу жөн эле нерсеге айланып баратат бул маселелер. Бирок Ибрахим Атхамга бир адам келип ушул күнөө маселесин уруксат сураптыр да. Күнөө кылсам болобу десе, Ибрахим Атхам 5 нерсени айтыптыр. Биринчиси, эгер күнөө кылгың келсе, Аллах Табарака ва Таала берген рызкыны жебестен күнөө кыла бер. Мен кандайча күнөө кылбайм? Кандайча Аллахтын рызкын жебей коемун? Бардык нерсенин рызкыны Аллах берип атса, магазиндеги, базардагы бар жок Аллах Тааланын өзүгө тиешелүү го. Ошол эле насвай, ошол эле арак, ошол эле нан, ошол эле сахар, ошол эле салаттарды, помидор, бадырың бардыгын Аллах жаратты. Бирок сыноо үчүн, каласаң аракты ич, каласаң помидорду же. Адаларан маселеси бар ортодо. Ошон үчүн сен сыноодосуң дегени. Аллахтын рызкын жеп туруп, Аллахка күнөө кылган уялбайсыңбы дейт Ибрахим Атхам баягы адамга. Чындыгында бүгүн уялбайсың, урматтуу мекендешим. Байкасаңыз, күнөө кылган адамдар эң биринчи курсагын тың кыйтып тойгозот кафеде. Анан келип уктайт 4 саат, 5 саат. Анан барып кызга, ар кимге барат да, ойношуга барат. Ошентип күнөө кылат. Аллахтын рызкын жеп Аллага күнөө кылган уялбайсыңбы? Эй жигит, эй ер азамат. Ал эми экинчиси, Ибрахим Атхам айтып атат, эгерде сен күнөө кылгың келсе, Аллах Таала жараткан жерде жашабай, барып күнөө кыл. Жер жүзү, деңиз, океан, тынч океан, о асман жер бүт бардыгын Аллах жараткан болсо мен кайка барамын? Кайка барып күнөө кыламын дейт. Аллах Таала жараткан рызкыны жесең, Аллах Таала жараткан жерде жашап туруп, Аллага күнөө кылган уялбайсыңбы дейт Ибрахим Атхам. Эгерде сен бул үчүнчүсүн айтып атат, урматтуу мекендешим. Аллах көрбөгөн, Аллах билбеген жерге барып күнөө кыла бер. Үчүнчүсү. Аллах көрбөгөн, билбеген жерге барып күнөө кыла бер. Мен кантип Аллахтан жашырынамын
бүт жер жүзү бар жок Аллахка тиешелүү болсо, менин оюмду, жан дүйнөмдүн ичиндеги көңүлүмдү, жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү ой максаттарын билип турган Аллах болсо, мен каяка жашырынып күнөө кыламын? Аллахтын рызкын жесең, Аллахтын жеринде жашасаң, Аллахтын көрүп билип турганына уялбастан кантип Алладан уялбайсыңбы? Бир камера коюп койсо, деп камера бар экен, андай экен, мындай экен дейсиң. Камерадан уяласың, Алладан уялбайсыңбы? Ибрахим Атхам үчүнчүнү айтып атат, Аллах көрбөгөн жерге барып күнөө кыла бер. Ал эми төртүнчүсү, өлүм периштеси келип, өлүм убактысы келип, өлүм периштесине 5 мүнөт токтоп тур, 10 мүнөт токтоп тур, мен тоба намазын окуп, тоба кылып алайын, Аллахка Таалага каза намаздарымды окуп алайын, караза орозолорумду кармап алайын, күнөө иштериме тоба кылып алайын деп убакыт алып кала алсаң убакыт кошо алсаң, өмүрүңө өмүр кошо алсаң, анда күнөө кыла бер. Буну токтотуп болбойт. Өлүм айтпастан bir күн эшигимди кагат, жанымды алып кетет, suurуп алып кетет. Мен андай кыла албайм, өлүм периштеси эч кимди укпайт. Муну пайгамбарларды уккан эмес, мени кантип угат эле дегенде Ибрахим Атхам, Аллахтын рызкысын жесең, Аллах жараткан жерде жашасаң, Аллахтын көрүп турганын билип турсаң, анан өлүм периштеси кечиктирбей жаныңды алып кетишин билип турсаң, акыретте бейиш тозок бар экенин билип турсаң, Аллага кантип күнөө кыласың, уялбайсыңбы дейт. Ал эми бешинчиси, кыямат күнү. Тозокко алып бара жатса периштелер, ал жерде өтө жаман периштелер. Бул азыркы ужас драма кинолордун эч нерсе болбой калат. Каттуу азап болот ал жерде. Периштелер ошондой коркунучтуу, сүрдүү болот. Аларда мээримдүүлүк сыпаты жок. Тырнактарың астыга ийне сайылганда, ошо авретчилериңе ийне сайылганда, колдоруңа мыктар сайылганда, тозокко алып келип аткан учурда периштелер. Жок, мен бейишке кирем, бияка кирбейм деп кирип кете алсаң, анда күнөө кыла бер дейт. Эми байкасаңыздар, урматтуу мекендештерим, бизге өтө керектүү маселе да бүгүнкү учурда. Биринчиси, Аллахтын рызкын жебе деди. Экинчиси, не деди? Аллахтын жеринде жашабай, Аллахтын жеринде эмес жерлерде барып күнөө кыла бер дейт. Бүгүн Илон Маск айга жашоо кылабыз деп атат го, Марска. Ошол жакта. Ал жер дагы Аллага тиешелүү негизи. Бар жок Аллага тиешелүү. Ал эми үчүнчүсү не деди? Аллах көрбөгөн жерде. Бүгүн камерадан коркот, Алладан уялбай калды. Ал эми төртүнчүсү, өлүм периштеси келсе, убакыт ала алсаң, өмүр кошо алсаң, күнөө кыла бер деди. Ал эми бешинчиси, тозокко периштелер алып келип жаткан учурда аны токтотуп бейишке кире алсаң, анда күнөө кыла бер деди. Мен дагы насаатым, эгер күнөө кылгың келсе, ушул нерселер сенде болсо, күнөө кыла бер. Алладан уял, Алладан корк. Эртең каттуу күнөөсүн, урматтуу мекендешим. 3 түрдүү күнөөнү кечириш кыйын экен. 3 түрдүү адамдын күнөөсүн кечириш кыйын экен да. Кечирсе болот балким, бирок өтө кыйын экен. Биринчиси, жалган сүйлөгөн падыша. Неге? Себеби ал бүт бар жок бар да, каалаганын айтса дагы болот да. Чындыкты айтып койсо дагы болот, ага эч нерсе болбойт. Жалган сүйлөгөн падыша. Экинчиси, зына кылган аксакал. Жаш жигиттер телефонго эки жака азгырылып, кээде колун катын кылып алышы мүмкүн, кээде арам ойлорго кирип кетиши мүмкүн. Жаш. Ал эми аксакал болуп туруп, чачында, сакалында агы болуп туруп, күнөө кылганга уялбайсыңбы? Бул аксакалды кечириш кыйын экен. Ал эми үчүнчүсү текебир кедей. Байлар текебир болсо болот да. Мисалы, эгер текебирликке байлар да мүмкүн эмес негизи. Бирок бүгүн байкап каласың, кече эле кедей болуп жүрдү, коксоң бир машина минип калды, мына ушундай да, сени тоготпойт, мына антип кетет да. Бир ат алып калды, ат түстү, ушинтип эч кимди тоготпой ушинтип кетет да. Болсо кече эле кантип жүргөнүң ясна, бардына түшүнүктүү. Текебирлик. Бай эми текебир болсо, ушул болсо болот эле. Аркасында бирдеке бар да, эми акчасы бар, уяк буягы бар, миңдеген, миллиондогон акчалары бар. А бирок эчтекеси болбой туруп, бүгүн кедей болуп туруп, өтө текебир болгондор бар. Кичине 5-6 ай залга барат да, фигурасын антип катып баскандар бар да. Катыба, текебир болбо. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, күнөөгө бүгүн убакыт бар. Соопко бүгүн убакыт бар. Тобого дагы убакыт бар. Убакыт бар да туура пайдалан убакытты. Эртең каттуу күнөөсүн ал учурда кеч болот. Мухаммадты себепчи кылып мен айттырдым эле, мен үчүн не кылдың десе, Аллах Таалага эмне деп жооп бересиң?